Ассаламу алейкум, Кадамжай медианын катталуучулары, эң биринчи катталуучуларга ыраазычылык билдиребиз. Анткени алар бизге подписация болуп катталган. Ошондуктан жаңы келгендер сөзсүз подписацияны басып коюңуздар. Себеби 100 миңге жетүүгө бир аз эле калды бизге. Катталуучунун санын карасаңыздар, 10 миңдей адам менен 100 миңге жетебиз. Алтын берет анан бизге, күмүш берет, серебро Америкадан келет. Ушундай жаңылыктар. Мен азыр Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Шады айылында турамын. Мына Петролин заправканы көпчүлүк жакшы билет. Ушул Петролин заправканын маңдайында бул жакка түз кетсе, бул жактан Чекелик, Жошук ушул жакка кеткен жол. Болсо Халмион жакка кетет, көрдүңүздөр. Ушул жерде поворот, могул жерден бир аз киргенде жер сатылат экен. Биз менен чогуу болуңуздар, ушул жактан тартып көргөзөбүз азыр жерди. Сиздерге арналган бул жарнамабыз машиналарды тонировка, полировка, базарга чейинки даярдык, жылтыратуу, сонун кылып коюу жөнүндө болот. Мен азыр Баткен облусу Кадамжай районуна караштуу Шады айылында турамын. Мына Кадамжайдан келген жолду билесиздер. Ол жерден бурулуп келген автомойканын жанында. Бул жерде дагы мына мойка турат. Бул жагы болсо түз кетет. Ол жерде Петролин заправка. Ошол жерден жетпей мынау Байман Батыр базарына баратканда сол жакты карасаңыздар, мына детейлинг деп турат. Мына полировка, химчистка, солнцезащитные пленки, черная крышка, брон, бүт бардыгы жасалат. Базарга чейинки даярдык, краска, бүт бардыгын жасап, ушул жерге келип, машинаңыздарды сонун ремонттотуп, этият кылып айдап жүрүңүздөр. Барыңыздарды ушул жерге чакырабыз. Толук видеосу ушул каналда бар. Көрүңүздөр, ушул номерлерге чаласыздар. Мен астыга да телефон номер калтырып койгонмун. Жигиттер ачылганына 2 күн болуптур, колдоп коюңуздар. Мына биз ошол сатылуучу жердин алдыга келдик. Жалаң жер. Бирок жалаң болсо анан таң калбаңыздар. Бул жер какыр чөл экен, чөл сыяктуу экен дебеңиздер. Мына үйлөр түшүп атат, айланада бүт үйлөр түшүп атат. Бул жакка дагы караңыздар, үйлөр. Келечекте бул жерде чоң бак болот. Ошол үй түштү мына, кошунаңыздар. Ошол үйдүн кырыдан баштап түп-түз бул жакка кетет. Ол жакта мындай болуп, ушул жерде 30 сотик жер мына ушул жерде сатылат. 30 сотик жер. Ага инилер, эки адам мисалы бөлүп алсаңыздар болот. Бирок жердин ээсиге сразу 30 сотик жер сатылса жакшы болот экен. Эми төмөндөгү WhatsApp номерге чаласыздар. Бөлүп алам дегендер болсо дагычы сүйлөшөсүздөр. Эми балким 15 сотигин аламын, 15 сотиктен кийин дагы башка бирөөгө сатасыз дегендейчи. Эң негизгиси документтери бүт бардыгы жайында. Ишениңиздер, кызыл китеби бүт бардыгы жасалган. Бул жерге үй салып жашаса болот. Петролин заправка турат. Көрдүңүздөрбү? Жолго жакын эле. Мына 500 метр. Петролин заправка жана мен видеонун башында көргөзгөн жер. Ошо жер. Баасын айтайын эми сиздерге, баасын күтүүнөн чочуп кетпеңиздер. Эми жердин ээси экен. Азыр жерлер да кымбаттап кетти дегендей. 2,5 миллион экен мына. Караңыздар, 30 сотик жер, 2,5 миллион кеми бар. Сүйлөшө бересиздер. 2,5 миллион кеми бар. Ушул жерлерде сүйлөшөсүздөр. 1 миллион 100 миң, 15 сотик жерлер ушул жерде. Өтө срочныйлар 900 миңге, 800 миңге сатышып атат да. Мына ушундай жер экен. Рекламалар болсо кайрылыңыздар. Эми бул жерде өтө майын чыгарып тартайын десем, эчтеке да жок, жалаң жер. Кыскасы, сайга жакын жер эмес. Теп-тегиз жер мына, теп-тегиз. 30 сотик жер. Ошол үйдүн бурчудан башталып мындай келет. Бул жагдан мындай кеп, бул жагдан мындай болуп бөлүнөт. Мына үйлөр түшүп атат. Ошо каналга катталып коюңуздар. Өтө жаман комментарий жазбаңыздар. Бирөөгө пайдаң тийбесе зыяның тийгизбе дейт. Оюңуздарды жазыңыздар келсе, жакшы сөз менен жөн эле жазып коюңуздар. Обязательно сөзсүз баягы адамдын намысына тийчү сөздөрдү жазбай алыс болуңуздар. Ассаламу алейкум. Каналга катталыңыздар баарыңыздарга. Ийгилик.